Жалал-Абад курулуш оңдоп түзөө иштерин аткарууда республика боюнча рекордтук көрсөткүчкө жетти. 2024 жылга жүздөгөн объект тизмеге кирип, учурда 30дан ашыгынын курулушу кызуу жүрүп жатат. Куру сөз менен эмес, факт менен айталы. Бир жумада эмес, бир күндө жаңы салынган 5 мектеп, 2 оорукана, 1 IT академия ишке кирди. Бул социалдык имараттарды ачуу аземине президент катышып, түзүлгөн шарттар менен жеринен да таанышты. Садыр Жапаров окуучуларга эшигин ачкан 5 мектептин бирине өзү барып, калган 4-өөнүн ачылышына онлайн катышты. Облустук статустагы 2 оорукана кандай медициналык жабдыктар менен камсыздалды, аны да кыдырып, бирден өзү көрүп чыкты. Ачылыштарды аягына чейин чыгарган соң ипотекалык көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунан кабар алып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жеринен бир катар тапшырмаларды берди. Президенттин Жалал-Абадка болгон бир күндүк иш сапары дагы кандай жаңы жагдайлар менен коштолду? Кесиптешим Асел Сыдыкова айтып берет. Президент Садыр Жапаров Жалал-Абадка болгон жумушчу сапарында бир нече социалдык объектилердин ачылыш аземине катышты. Алардын катарында каладагы 275 орунга ылайыкташкан Манас Миң атындагы номер 18 мектептин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Өлкө башчы билимдин башаты болгон жаркыраган жаңы мектептин ачылышы менен жергиликтүүлөрдү куттуктады. Жумушчу сапарымдын алкагында Жашыл шаар атыккан Жалал-Абадта Манас Миң жалпы орто билим берүү мектебинин 275 орундуу жаңы имаратынын ачылышына туш болгонума сүйүнүп отурамын. Туурунан далай билимдүү, илимдүү жаштарды чыгарган билим уясы болсун деп тилек кыламын. Билимдин башаты болгон келечек жаштарыбыздын пайдалуу түптөлүүчү ушул жаркыраган жаңы мектебиңиздердин ачылышы менен чын билимден куттуктайм. Албетте жаңы мектептин ачылышы мындагыларды кубантпай койгон жок. Анткени 95-жылы ашар жолу менен салынган мектептин курулушу 2019-жылы башталып, 5 жылдан кийин аяктап 2 кабаттуу заманбап имарат тургузулду. Мында билим алууга бардык шарттар түзүлдү. Окуучулар үчүн заманбап спорт зал, ашкана, компьютердик лабораториялык класстар, санитардык бөлмөлөр бардык жабдуулар менен толукталган. Ушу президент Садыр Жапаров болгондон бери заманбап аябай сонун бүт шарттары менен, лабораториясы менен бүт суу бардык азыркы заманбап мектеп куруп берди. Ушу коллективдин атынан, өзүмдүн атынан ушул Садыр Жапаровго чоң ыраазычылык билдирем. Мына балдар, окуучулар үчүн жакшы шарттарды түздү, окуучулардын билим сапатын көтөрөбүз деп ошонун үстүндө эмгектенип атабыз. Биздин келечегибиз ушу жаштар, ушу жаштарыбыз биздин өлкөбүздү, биздин мамлекетибизди көтөрүп, ушулар бир жакшы жактарга оңдойт деген ишеничтебиз. Буюрса Садыр Жапаров Нуркожоевичке да чоң рахмат. Мектепте көп айтып аткан, бул мектеп ачылбайт деп. Мен ишенип жүргөм. Барды современный экен. Интерактивдүү доска, жаңы компьютерлер келип, дагы да билимибизди көбөйтүп, мировой олимпиадаларга катышабыз деп үмүттөнөм. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда ушул эле күнү Сузак районунда онлайн форматта 3 мектеп ачылды. Алар номер 9 Осмоналиев атындагы орто мектеби, номер 46 Алыкулов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби жана номер 21 Эшматов атындагы орто мектеби. Айтылган билим уялардын баары акыркы шарттар менен бирдей типте заманбап болуп салынды. Дагы 3 билим уясын онлайн түрүндө ачып, балдарыбызга жергиликтүү элге жакшынакай маанай тартуулаганы турабыз. Азыр калган 3 мектепти дагы ошо онлайн режимде ачабыз. Албетте бул мектептерден дагы биздин балдарыбыз сапаттуу билим алып, Кыргызстандын чыныгы мекенчил атуулдары чыгат деп көп үмүт артамын мен. Урматтуу президент өзү келип, ушул Жалал-Абад областында, Жалал-Абад шаарындагы ушул мектепти жана ошондой эле Сузак районундагы 3 мектепти онлайн ачылды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда быйылкы эле жылы 140 мектеп жаңы салынды. Ошондой эле 40 мектеп капиталдык ремонттон өттү. Бардык ушундай бирдей типтүү, эң акыркы шарттар менен салынган спорт залдары менен бөлүнбөй салынды.
Бул күнү саламаттыкты сактоо тармагында дагы бир нече жаңыланган ооруканалардын имараты пайдаланууга берилди. Мамлекет башчы иш сапарынын алкагында облустук 2 оорукананын имаратынын ачылышына катышты. Биринчиси облустук кургагучулукка каршы күрөшүү борбору, экинчиси облустук оорукананын аймагына курулган имараттар болду. Жаңы медициналык бекемлерде бейтаптар жана кызматкерлер үчүн керектүү шарттар түзүлүп, заманбап медициналык аппараттар менен камсыздалган. Мындан сырткары, азыркы күндө Жалал Абад шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын курулушу, Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагындагы аймактык оорукананын 20 койкалуу, Ак Коргон айыл аймагындагы 15 койкалуу түзүмдүк бөлүмүнүн, Базар Коргон районунун Могол айылындагы оорукананын, Сузак районундагы Төрөт үйүнүн, Балдар ооруканасынын имараттарынын курулуштары жүрүп жатат. Айрымдары аяктоо алдында турат. Ошону менен катар жакында эле Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын базасында балдар перинаталдык борборунун курулушуна мезгил кутусу салынганын билесиздер. 33 жылдан бери бир да больница курулган эмес. Жалаң эле жанагы мурунку эски отделенияларды биз өзүбүздүн күчүбүз менен ушу ремонттоп ошентип жүрдүк элек. Акыры мына бүгүнкү күнү биздин медициналык жамаатка, медициналык кызматкерлерге өтө жакшы шарттар коюлуп атат. Мындан сырткары Жалал Абадта өлкө боюнча алгачкылардан болуп мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциби менен курулган IT борбору ачылды. Президент бул мектептерден балдарыбыз сапаттуу билим алып, Кыргызстандын чыныгы, мекенчил атуулдары чыгарына үмүт артты. Үйдө отуруп алып, IT тармагы менен Америкада иштеп атат, 200 000 сом зарплата алат. Мындай адистерибиз бизде Бишкектин, биздин Кыргызстандын территориясына 1000ге жакын, туурабы? 1000ге жакын. Келечекте 10 000 болуш керек. Акыркы 2 жылдан бери Кыргызстанда курулуштун доору жүрүп жатат. 2024-жылга 470 объект көргөзүлгөн. Анын ичинде 200гө жакыны билим берүү тармагындагы курулуштар. Бул жылы кеминде 100дөн ашык мектепти ишке берүү пландалууда. Курулуш оңдоп түзүү тармагында Жалал Абад республика боюнча рекорддук көрсөткүчкө жетти. Тактап айтканда 150 мектеп, жана ошондой эле 50ге жакын бала бакча көрсөтүлүп атат. Мунун баарын бүтүргөнгө бардыгы биригип, ушул быйылкы жылкыга азыркы учурда 2,2 миллиард сом жылдын башы менен каралып берилип, бүгүнкү күндө финансированиянын освоениясы кетип атат. Жана ошондой эле Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, бул акча каражаттагы кыскарбастан көбөйүп, жылдын аягына чейин былтыркы жылдан кем болбойт деген бак ишеничтерди биз айта алабыз. Жана ошонун аркасынан республиканын аймагында 2024 жылга ушул кеминде дегенде 100дөн ашык мектепти ишке берүүгө пландап жатабыз. Президент мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жүргүзүлүп жаткан Жалал Абад шаарындагы турак жай комплексинин курулушунун жүрүшү менен дагы таанышты. Садыр Жапаров Жалал Абад шаарында турак жай комплексинин курулушунун жүрүшүн канаттануу менен белгилеп, курулуш нормаларын так сактоо жана сапаттуу материалдарды колдонуу керектигин эскертти. Ошондой эле муктаждарга жеңилдетилген пайыз менен ипотекалык патерлерди берүү үчүн мамлекет мындан ары социалдык турак жайлардын курулушун көбөйтө турганын баса белгиледи. Асек Сыдыкова, Аскар Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.